Дүйнөлүк музыканын сыйкырдуу кайрыктары менен жашап, өмүрүн өткөргөн кыргыздын профессионалдык музыкасынын негиз салуучуларынын бири, мамлекеттик академиялык оркестрдин мурдагы көркөм жетекчиси жана башка дирижеру, СССРдин эл артисти, Кыргыз Республикасынын баатыры Асанкан Жумакматов 1923 Чүй областына караштуу Ысыката айылында Булуштун үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Кыргыздын туңгуч дирижерлорунан болгон Асанкан Жумакматов өзүнүн 85 жаш өмүрүнүн 70 жылын музыкага арнаган. 1938 жылы Фрунзе шаарына келип, педагогикалык окуу жайында окуп, бир эле мезгилде Кыргыз музыкалык драмалык театрынын оркестринде иштеп, урма аспапта барабан ойногон. 1941 жылы эр жигит эл четинде, жоо бетинде деп өз каалоосу менен улуу ата мекендик согушка аттанат. Согуштан кийин Москвадагы Чайковский атындагы консерваториянын алдындагы улуттук студиянын дирижерлук бөлүмүндө окуйт. Асанкан Жумакматов окуу жайын бүтөөрү менен Кыргыз опера жана балет театрында коюлган Айчүрөк, Көкүр, Кармен, Көл боюнда операларынын, Ажал ордуна, Алтын кыз музыкалуу драмаларынын башкы дирижеру болгон. Жогорку музыкалык билимден чаңкаган Жумакматов 1952-57 жылдары Москва консерваториясынын дирижерлук факультетин артыкчылык диплому менен бүтүрөт. Кыргыз опера жана балет театрында башкы дирижер болуп иштеген. Ондогон дүйнөлүк ысымдагы жана кыргыз композиторлорунун операларын, балеттерин, концерттерин дирижерлойт. 1962 жылдан баштап дүйнөлүк классикалык операларды, балеттерди, симфониялык чыгармаларды дирижерлоп келген Асанкан Жумакматовдун чыгармачылыгынын жаңы баракчасы ачылат. Кыргыз филармониясында Орозовдун Ибарат, Сынган бугу, Огонбаевдин Ой булбул, Күйдүн чок аттуу өзгөчө ыргактарга элдик салттуу музыканын баш аттарынан аталган классикалык күйлөргө, обондорго жаңы өмүр берди. Жумакматовдун демилгеси менен 1969 жылы өлкөдө алгачкы симфониялык оркестр иштей баштап, азыркы учурда оркестр Асанкан Жумакматовдун ысымын алып жүрөт. Залкар талант Азербайжан мамлекеттик опера жана балет театрынын дирижеру болуп иштеп, кийин СССРдин эл артисти Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар оркестринин башкы дирижеру, көркөм жетекчиси болгон. Маэстро кулдай иштеп, кандай жашачу деп эл артисти Дарика Жалгасынова эскергендей, Асанкан Жумакматов агайыбыз жөнүндө айта берсек сөз түгөнбөйт. Агай Кыргыз эл баатыры деген чоң сыйлыктын маамды алууда бүт өмүрүн жумшап келди. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, далай жаштарга жол көрсөтүп, бир топ шакирттерди тарбиялаган. Дирижерлук менен гана чектелбестен, жаш улан кыздарга билим берген профессор Бибисара Бейшеналиева атындагы искусство институтунда, Калай Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында сабак берген. Маэстро жашап өттү, азбы көппү, доор менен тең тайлашып жолду басты. Кыргызымды таанытып дүйнө эline, маэстро Европага эшик ачты.